Бүгүн 4-декабрда коомдук активист Темирлан Ормуков пресс-конференция өткөрүп, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мандаты тууралуу жана Садыр Жапаровго болгон башкы прокуратуранын юридикалык баасы жөнүндө сөз козгоду. Ошондой эле убактылуу президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов баштаган депутаттардын кош партияга кирип алгандыктары мыйзамсыз деген пикирин билдирди. Бүгүнкү пресс-конференциянын маңызы жана себебин айтсам, өткөндө 23 ноябрда 2020 жылы административдик сот Текебаев Өмүрбек Чиркешевдин депутаттык мандатын жараксыз деп тапкан. Бул негизде Өмүрбек Чиркешевич элдин баарына маалымат берди. Бул саясий чечим, мени депутаттар мурда эле коркутуп жүргөн деп. Мунун баары Өмүрбек Чиркешевдин айткандары жалган. Мен бул тууралуу Ленин райондук сотуна кайрылдым, келип эми далилдеп берсин. Себеби 15 октябрда Өмүрбек Чиркешевичке мандат берилди, мен 16 октябрда сотко бердим. Бирөө коркутуп үркүткөнгө үлгүргөн да жок. Экинчиден, административдик сот чечимди жараксыз деп тапканы менен Өмүрбек Чиркешевич мандатынан ажырабайт азыркы күндө. Апрель-майга чейин мандаты менен тура берет, иштей берет. Мына 11 күн өттү, депутат болуп эле иштеп жүрбөйбү? Мына далил келтирип айтсам. Бул жөн гана баягы саясий упай топтош үчүн элдин алдына чыгып, кичине оюн кылып койду. Анткени алдыда апелляциялык инстанция бар, шаардык сотто. Жогорку сот бар, ошонун баары карап бүткөнгө чейин. Кошумча айтсам, мен ушу сотту уттум, административдик сотту утуп алдым. Текебаевдин мандатын жараксыз деп чечимди чыгардым. Бирок чечим чыгартып, далилдеп чыктым. Бирок бул депутаттык мандаттан ажырап калуу дегенди билдирбейт. Экинчиден, мен уткан менен өзүм кайра апелляцияга берип атам шаардык сотко. Эмне себептен? Бул административдик соттун чечими өзгөртүүгө жатат. Себеби бул административдик процессуалдык кодекстин негизинде каралып калган. Чындыгында конституциялык мыйзамдын негизинде каралыш керек болчу. Административдик процессуалдык кодекстин негизинде каралган иш бул шаардык сот, анан жогорку сотто 3 ай, 4 айдын аралыгында кайра каралганга жатат да. А эгер конституциялык мыйзамдын негизинде караганда, бул 3 күндүн аралыгында чечим күчүнө кирмек, 5 күндүн аралыгында жогорку сотто кайра каралмак. Ортодо шаардык соттон каралмак эмес. Ошон үчүн мен апелляцияга азыр тапшырдым. Дагы бир нерсени азыр айтып кетейин, расмий тилде дагы айтканга унутуп калыпмын. 7 декабрда саат 9:30 Текебаевдин ушул мандаты боюнча башка эле дагы жарандын арызы боюнча кайра эле ушул чечим каралат. 9:30 судья Эгембердиева, административдик сот. Эгер Өмүрбек Чиркешевич оны айтып атса, укугу бузулуп атканын билип турат, жердин баарын айтса, эми ушул сотко келип берсин. Мурдагы менин арызым боюнча ал сотко келген эмес. Далилдеп берсин, ушу сот залында далилдесин. Ар кайсы жерде баягы ушак кемпирдей болуп ушак жей берген кереги жок. Ошол анан жанагы кыргызчасын улантып кетсем, бул азыркы күндө Текебаев жөнүндө сын айтсаң, сөзсүз Садыр Жапаровдун кишине жаза коет. Садыр Жапаровго сын айтсаң, Текебаев калып барып жармаштырып коет, же жанагы башка бир үчүнчү тараптарга кошуп коет. Мен мындай киши, менин кайрылууларым жалгыз эле Текебаевдин мандаты жөнүндө болгон эмес да. Бул административдик сотко жалгыз Текебаевдики каралды. Мындан тышкары 62 мандат азыркы учурдагы жогорку кеңештин депутаттыгы мыйзамга жатпайт, туура келбейт. Жана Садыр Жапаровдун иши боюнча генералдык прокуратура юридикалык баа берүүсү боюнча да мен кайрылгам ошол. Анан бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар, Садыр Жапаровго бир каршы сүйлөгөн кишинин баары эле мокочо болуп калат же ырылдап чырылдап кетишет да. Бирок бул жерде ал Садыр Жапаровго мен деле колдоп атам, колдойм ал кишини. Бирок бул юридикалык баа берүү так ошол Садыр Жапаровдун өзүнө керек болот. Себеби кандай сөздөр айтылып атат, түрмөдөн чыгып эле келип отуруп алды дегендерди айтып атышат. Ошон үчүн бул жана 79 статья Конституциянын 1-бөлүгүндө айтылып атпайбы? Мыйзам чыгаруу демилгеси элге даандык деп. Ошол экени мен убагында айттым эле, 79 статьяга ылайыкташтырып коелу. Ушул жерде элдер чуулдап колдоп жүргөндөр, келгиле паспорттор чогултуп, протокол жазып, акт түзүп коелу. Что это народная инициатива деп. Бирок муну колдогон эмес. Эми азыр юридикалык баа берип коюш керек болуп жатат. Анан бул жерде баягы сын пикир адам доңдойт да. Бир адамга сөз айтсаң сөз, эмне адамдын өзүнүн акылы жокпу, өзү ойлоно албайбы? Баарыбыздар мына соттор айтасыздар, биз да айтабыз, коррупция менен күрөш, калыстык үчүн күрөш деп. Анан сотко берип,
тергөө органдарына кайра ушу калыстыкты издесең кайра вот арыз жазып туруп анан минтип туруп жаман көрүшөт экен. Урматтуу кыргыздар, анда силер коррупция менен кантип күрөшкөн атасыңар? Коррупция менен күрөш сот залында башталат. Укук талаасы сот залында башталат. Ошол соц тармакка отуруп лайк басып күрөшөсүңөрбү кыйкырып? Же таш көтөрүп алып, площадка чыгып алып, забор сындырып күрөшөсүңөрбү? Ошол үчүн күрөштүн баары ошол сот залында, ошол тергөө органдарында күрөш башталат. Мен көптөгөн блогер активисттерге айтам. Мен урматтуу журналисттер, силерге эмес, силердин маалымат таркатуу силердин милдетиңер, мына силер өз функцияңарды аткарасыңар. Бирок азыркы күндө көп активист блогер же булар маалымат таратып атканы билинбейт, же күрөшүп атканы билинбейт. Сайрап эле паланча сот жептир, тикүнчө сот жептир деп эле айтат. Тигил жак мыйзам бузулду деп. Ой, Кыргызстан биз маселенин билбегендиктен өспөй аткан жокпуз. Билебиз Кыргызстанда жегиштик. Ошону кантип чечебиз деген маселе турбайбы? Ошону кантип күрөшөбүз деген. Мына соц тармактарда отуруп алып, көйгөйлөрдү айта бергенде маселе чечилбейт да. Бул көйгөйлөрдү айта берип, бул жана ооруп аткан адамдын айланасына чуркап эле бул ооруп атат деп кыйкыра бергенде адам айыкмак беле. Ошо ооруп аткан адам доктурга жеткип дарылатса анан айыгат да. Мен ошон үчүн бүгүн ошо пресс-конференцияга берүүгө аргасыз болдум. Анан 62 депутаттын эмне үчүн мандатты жараксыз дегеним 3-сентябрга чейин ушул жылдын көптөгөн депутаттар, 62 депутат өз партияларынан чыгып кетишкен. Өз партияларынан чыгып жаңы партияларга киришкен. Борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп калышкан. Азыркы күндө депутаттар эки партияда катталып турушат. Кош мүчөлүк болуп калды бул жерде. Мына мисалга мен жаңы эле келтирип кеттим орус тилинде. Талант Мамутовду мына так ушул үчүн өзүн айтайын, анткени өлкөнү башкарып турган аткаруучу болуп атпайбы? Республика Ата журт партиясынын фракциясында болчу 3-сентябрга чейин. Андан кийин аяктан чыгып, зайлан жасып, Кыргызстан партиясына кирген. 4-октябрда Кыргызстан партиясы менен барган. 5-6 апрелдеги саясий террордон кийин кайра келип парламентке келип иштеп атат. Эми азыркы күндө Талант Мамутов кайсы партиянын мүчөсү? Кыргызстандыкыбы же Республика Ата журттукубу? Бул жерде регистратордон өтүп калды да. Ошол эле Иса Өмүркулов, Жанар Акаевтар ошондой болуп калдылар. Мисалы үчүн Жанар Акаев менен Ырыскелди Момбеков СДПК партиясында эле 3-сентябрга чейин. 3-сентябрдан кийин Атамекен партиясынын атынан каттоодон өтүшкөн. Азыркы күндө борбордук шайлоо комиссиясында экөө тең катталып турат. Эми парламентте экөө тең жүрөт. Булар кайсы партиянын атынан сүйлөп атышат анда? СДПКнынбы же Атамекендин атынан сүйлөп атабы? Иса Өмүркулов деле СДПК болчу 3-сентябрга чейин. Андан кийин мекеним Кыргызстанга өткөн. Азыр парламентте отурат. Кайсы партиянын атынан өтүп отурат? Сүйлөп отурат. Бардыгы эле Садыр Жапаров баштап, Текебаев баштап укук талаасына келиш керек. Силер биринчи укук талаасы ушул жерден башталат да. Укук талаасынын бир бурчун огород кылып тосуп алышып эле анан эле калган элдин баарын укук талаасына чакыра беришеби? Укук талаасы ошо соттун залынан башталат. Анан Өмүрбек Чиркешевич мындай токтотуңуз, ар кимге алып чаптай бергенди кишини. Мен эч качан мондай жакшы иш кылган адам эмесмин. Бетке эле айтам, аны коркуп турган кишим жок. Садыр Нуркожоевичке деле айтат элем, ушундай нерселерди силер да токтоткула, мындай эл менен ойнобогула. Кереги жок, баягы азыр сөз сүйлөсө эле туура эми Садыр Жапаровду колдоп атат. Мен деле колдоп атам. Башка колдой турган киши жок болуп атат просто. Достойный адам болсо мен сөзсүз колдомокмун. Бирок азыркы күндө баягы сөз сүйлөгөнүн баарын эле коркутуп, күркүтүп, черныйлар менен анда эмне конституцияны кабыл алып эмне кылабыз? Понятие менен жашабайлы анда. По понятиям деп коелу. Мен айтарым, ушулда мен просто күйүп ачуум келгени менен ушу келип пресс-конференция берейин дедим да. Туура түшүнүп коюңуздар. Анан азыркы айтып өткөн нерселерим бул сезип атам. Мен эртең күнү генеральный прокуратурага текшеребиз. Садыр Жапаров текшерсе сөзсүз мени Текебаевка же бирөөгө барып жармаштырат. Райым Матраев боюнча иш каралса сөзсүз дагы бирөөнү жармаштырат. Ошон үчүн мен алдын ала кыла турган иштеримди айтып койдум. Эске салсак, коомдук активист Акын Темирлан Ормуков президенттик шайлоого катышуу үчүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына документтерин тапшырган. Маалым болгондой, ал 44 жашта жана иш тажрыйбасы жок. 2017 жылы Ормуков парламенттин депутаты Дастан Бекешевди коррупцияга айыптаган. Бирок Дастан Бекешев бардык айыптоолорду текшерүүнү талап кылып арыз жазган. Милиция эч кандай тастыктама таппагандыгына байланыштуу жалган билдирүү фактысы боюнча Ормуковго иш козголгону да маалым.